Кыргызстандагы сот реформасы тууралуу коомчулукта оң терс пикирлер айтылып турат. Көбүнесе сот системасынын ачык айкындуулугу сынга кабылып келет. Эми болсо тармактагы реформалардын алкагында ачык айкындуулук талабы ишке ашырыларын Жогорку сот төрайымы тегерек үстөлдөгү сөзүндө белгиледи. Ушул тапта Жогорку соттун өзүнүн расмий Жогорку сот KG сайты иштеп жатса, коомдун калың катмары кабардар болуусу үчүн дагы бир сот KG сайтыбыз жалаң сот актыларынан кызмат кылууда. Сот KG сайтынын артыкчылыгы жөнүндө сөз салгандар эми Кыргызстандагы ар бир сот өзү чыгарган актыларын, чечимдерин аталган сайтка жүктөөгө милдеттенгенин айтышат. Ачык айкындуулукка шарт түзөрү күтүлүп жаткан бул тапшырманы аткарбагандар жоопко тартылары эскертилет. Президенттин чыгарган указынын негизинде ар бир судья өзүнүн чыгарган сот актысын ошол сот KG сайтына коюуга милдеттүү. Эгер ал койбой койсо, ага өзүнөн да атайын жоопкерчиликке тартылат да. Ошондуктан ушул сот KG боюнча да биз өтө кеңири айтып бере атабыз. Мындан сырткары өлкө аймактарындагы тургундар борборго келип убара тартпастан Жогорку соттун төрайымына интернет аркылуу өз арыз муңун жеткире алары айтылды. Эгер мисалы үчүн Баткенде же болбосо Жалал Абадта, Ат башыда бирөөлөрдүн Жогорку соттун төрайымына айта турган сөзү болсо, ал Бишкекке келип убара болбой эле, ошол жерден азыр интернет бардык жерде бар. Интернет сайттан биздин сайтты ачып, Жогорку соттун төрайымы Токбаеванын электрондук кабылдамасына кат жөнөтсө, ал катты өзү төрайым карайт жана жооп берет. Сайт аркылуу айкындуулукка жетүү аракети USAID-тин Айдылоо долбоорунун колдоосу менен ишке ашырылууда. Аталган мекеменин жетекчилиги да өлкөдөгү сот реформасын ишке ашырууга акыркы жылдары жогорку бийлик тарабынан олуттуу көңүл бурула баштаганын билдирди. Кыргызстанда сот реформасы такыр жүрбөй жатат дегенге мен кошулбайм. Анткени 2014-жылда кабыл алынган максаттуу программанын алкагында сот реформасы үчүн дээрлеп мурда болуп көрбөгөндөй каражат жумшалууда. Бул аракет алдыңкы жылдары өз жемишин берерине ишенебиз. Много лет забытый был. Укуктук тармактагы эл аралык адистердин баамында сот актыларынын сайттарга жарыяланышы өлкө жарандарынын укуктук талаптарын камсыз кылууда негизги фактылардын бири болууда. Жогорку соттун Айдылоо менен биргеликте ишке ашырган маалымат айдыңындагы кадамы кыргызстандыктардын укуктук ачык айкындуулукка өбөлгө түзөт. Сайтка жарыяланышы соттордун ишмердүүлүгүнө баа берүүгө мүмкүнчүлүк берет. Тегерек үстөлдө өткөрүүнү Кыргыз Республикасынын Жогорку соту демилгелеп, USAID Айдылоонун Кыргыз Республикасындагы сот системасын бекемдөө жана USAID-тын биргелешип башкаруу программаларынын колдоосу менен өттү. Өткүрбек Рахманов, 7 канал, Бишкек шаары.